Нуке, түшкү салам. Алла Жоки деген өткөндө сага сайылып аттı эле. Мен муну сабагам менен офистен. Алагы байтик жактык бала. Бул энең биздин офиске келип калчы. Активист болуп. Анан кийин эле таза энең сизге блогер болуп чыга келди го. Начар бала бул энең. Офистен кууп чыгып төшкө бир уруп курсакка бир койгон бул. Жолдош деген. Аябай опасный да, блядь. Шүмшүк да, блядь. Тияққа бірін айтып, стукаш да, блядь, сөзін ачыға. Аму сыймыкадағы эметсе керек, асылса керек. Ошо нуке. Валейкум ассалам. Бұл маға сайлам деп өзі ит болды. Мұның гей голубой болған видеосы шығып қалды. Мен сторонниктерімде көп та. Ау үйде іштеген бір бала мұның скрытый камера съемка қылған баняда еркек менен голубой болып отқан видеосын ма жер өтпөй. Аярда болса еркектің жаңастан алып өкөтең. Еркектің көчүгүн жууп, денесин жышып аткан видеосы бар Жокининчи. Ошону чыгарып салдым эле өзү ит болду. Былтыр эле 1,5 миллион киши көрдү интернеттен. Андан тышкары бул муну Көлбаев куруп турганда, Көлбаев тирүү болчу былтыр. Жайында. Муну катамаранга кататься эткизип, анан тимелей көлгө алып барып, аякта мага сайлап атпай куруп турду Көлбаев камчы. Ал мен бир видеом бар. 300 миң киши көрүп койгон. Көлбаевка да кайрылгам. Сен көп курбаган могу ошогон бичтерди, бомуштурду. Мен сени өзүмдүн арнайыңа чыгарып коем. Анан кирерге жетип каласың деген видеом бар, көрдүң беле? Камчы Көлбаев ошондой видеом бар. Көрбөсөң жиберип берем анан. Десем Көлбаев унчукпай эле калып калды. Ал айденге чыгарам деген көрүп мен дерс келгенин билет да. Өз шерменде болду айтор. Бул Жокин. Анан мен мындай гей голубой менен кантип айденге чыгам? Өзүнүн деңгээли менен чыксын туурабы? Мен биринчи журнал алып турмун, мунун гей экенин билбей элечи. Дубай депчи. Анан гей голубой экенин көргөндөн жок деп анан мен муну шылымдап басмалай баштадым ба. Өзүңдүн урегиңде таап ал гейлерди, ошолордон чыга бер. А мен деген натуральный эркекмин да, эркекчи жүрөм. Деп кеткем да. Ошол. А бул Сыймык Жапыкеев дейсиң, Сыймык Жапыкеев эми молодец, баатыр неме, бирок бул деген эми баягы эмекенди карабайсың. Сокен заманда чыкты. Кухонный баатыр болуп. Деп атышпайбы? Элди көтөрдү, бирок көтөрдү действительно ошо 3-чү кайсы революциянын башына турду деп айтсак болот да. Бирок эми ошол Сооронбайдын заманда туруп, Сооронбай жөнүндө бир сөз сүйлөгөн эмес, билесиңби? Какой-то Жумалиев айтып турган. Жумалиев деп туруп берсе, элдин көбү деле аңкоо чалса кетет билсин. Мындай бирөөдө сурап айтып койгон жок, телефон айткан жок. Сен Сокеге айтсаң болот, бийлик башына айтсаң болот деп. Соке жөнүндө бир да видеосу жок мончу. Бүт эле ошол. Жумалиев деген видеосу. Ошо менен анан элчип кетти. Муну элчиген жок эми. Элчисе муну көтөрө албайт беле. Убактылуу муну алдашты. 1-2 ай, 3 ай ошо чоңгол иштеди, пимп болду. Анан ыртат тебишпеди карачы. Анан бул кидала болгондон ошол кичине эметип кеткенси болот азыр, ызалангасы болот. А мындай кидаларга бул эмне мынча ызаланат, мен түшүнгөн жокмун. Бирок факт в том, что бизде болуп убагында, мисалы мен Бакиевке, Акаевка, Бакиевке, Атамбаевка каршы чыгып эле жүргөм, туурабы? Алга каршы оппозиция болуп, алардын заманында камалып эле жүргөм. А мунун камактан корктуу Сооронбай жөнүндө бир да сүйлөгөн эмес, бул Сыймык Жапыкеев. Жумалиев эле деп туруп алган. А караңгы түшүнбөйт экен да, көпчүлүк түшүнбөйт экен да. Анан бул каршы бийликке чыкты, молодец деп. Бийликке чыккан эмес, эмне ошо Жумалиев ошо кезде бийлик беле, өзүң ойлосоң. Элде анализ жок экен да вообще.